Салам достор. Азыркы видеодо подложить свинью деген фразеологизмди чечмелеп кетсек. Фразеологизмди дагы бир жолу эстетип кетем. Бул эмне? Фразеологизм — это устойчивое сочетание слов. Фразеологизм бул устойчивое, турукташкан сочетание слов, сөз айкаштары. Булар экөө биригип сөздөр түз эмес башкача маанини билдирет. Биринчи бул фразеологизмде сүйлөмдүн ичинен көрүп алсак. Подложить свинью деген фразеологизм. Свинья эмне бул? Бул чочко. Подложить бул астына салып коюу, астына коюп коюу деген мааниде подложить свинью. Чочконун астына салып берүү. Сүйлөмдүн ичинде кандай болот? Сүйлөмгө көңүл бурсаңыздар, бул жашыл менен бөлүнгөн бул котормосу кыргызча, кызыл менен болсо фразеологизмдер бөлүнүп көрсөтүлгөн. Эмесе сүйлөмгө киришсек. Ну и мерзкий же у него характер. Подложил свинью и доволен. Ну и мерзкий деген бул жийиркенте турган, мерзкий, начар, жийиркенте турган, өтө начар характер, бул мүнөз, Ну и мерзкий же у него. У него бул анын, у него. Ал деген он болсо, анын у него. Характер, мүнөзү. Жийиркенте турган бир мүнөзү бар экен. Подложил свинью и доволен. Чочкону астына салып коюп, разы. Астына салып коюп, бул подложил свинью и доволен. Мунун маанисин жана каяктан чыгып келгенин көрүп алсак. Значение. Тихо подстроить какую-нибудь гадость. Напакостить. Значение. Мааниси. Значение. Тихо подстроить. Тихо, акырын подстроить. Тымызынан коюп коюу, акырын коюп коюу. Ошонун баарын коюштуруп коюу. Какую-нибудь, кандайдыр бир, какую-нибудь, кандайдыр бир гадость, арамзалык, начар нерсени, кир нерсени, жакпай турган нерсени, гадость. Напакостить, жамандык кылуу. Напакоститте биз көбүнчө сүйлөшкөндө айтабыз. Бул адабий тилинде эмес, биздин сүйлөй турган күнүмдүк жашообуздагы сөздөргө кирет. Тихо подстроить какую-нибудь гадость. Напакостить. Акырындап, тымызынан коюп коюу, ошондо. Арамзалык, жаман нерсени акырындап коюп коюу же жамандык кылуу. Происхождение. Происхождение. Чыгып келүү. Происхождение ону А деп окуп атабыз. Эмне үчүн? Анткени бул жерге басым түшпөйт. Басым Эге түшүп атат, ошондуктан А кылып окуп происхождение. Бул О дагы ошондой эле басым түшпөгөндүктөн А болуп окулуп атат. Происхождение. Чыгып келиши. Это выражение связано с тем, что в одних религиях свинину нельзя есть. И если такому человеку незаметно добавлять в пищу свиное мясо, то этим оскверняется вера. Чыгып келиши. Бул сөз эмне менен байланышкан? Это выражение. Бул сөз. Это бул выражение сөз. Связано с тем, ошол менен байланышкан, связано, байланышкан, что в одних религиях, биздин диндерибизде, ошондо биздин дин, дагы башка диндерде бар, религия, дин, свинину нельзя есть. Чочконун этин жегенге тыюу салынган. Бул арам деп эсептелет. Свинину, эт бул. Чочконун этин нельзя есть, жегенге болбойт. И если такому человеку, ошондо эгерде такому, ошондой адамга, человеку, адамга незаметно добавлять, незаметно бул билгизбей. Не бөлүкчөсү бул терс маанини билдирет сөздүн. Ошондо заметно болсо билгизип, незаметно билгизбей. Добавлять, кошуу.
пищу свиное мясо. Тамағына чочконун этин. Пищу, пища, тамак. Свиное мясо, чочконун этин. То этим оскверняется вера. То этим бул менен оскверняется, осквернять, арам кылуу, кирдетүү, вера, ишеним, дин. Ошондо бул жерде мааниси кандай болуп калды? Сөзмө сөз которбой, биз азыр сүйлөмдүн мааниси менен которуп алсак, бул сөз эмне менен байланган? Бул биздин динде чочконун этин жегенге болбойт. Ошондой адамга билгизбей тамагына чочконун этин кошуп койсо, бул биз кыймыл аракет кылмыш менен биз ошол динди бузуп коебуз, арам кылабыз. Ошол мааниде бул фразеологизмда мааниси калган. Подложить свинью деген сөз бул бир адамга жаман нерсе кылып коюу, билгизбей арамзалык кылып койгонду подложить свинью деп айтабыз.